Ата-эне деген бул субханалла бул дүйнөдөгү жашоодогу эң негизги бир жолу гана боло тургандар. Башка ата-эне болбойт, бирөө эле болот. Бир адамдын бир гана атасы, бир энеси болот. Экинчи ата энеси болбойт. Калгандар өгөй болот же бакма болот. Же болсо бирөө воспитательница болот, бирок эч качан субханалла ата эне болбойт. Ошо себептен балдар, кыздар, эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата бул бейиштин дарбазасы деп айткан. Кааласаңар сындыргыла, кааласаңар тургузгула деген. Ким деген бактылуу болгусу келсе, өзүнүн атасына, энесине жакшы мамиле кылсын. Анткени унутпашы, бул дүйнөдө биз баары окшошпуз. Бүгүн ата эне болобуз, өзүбүздүн балдарыбыздан эртең күндө субхана жакшылык көрүшүбүз керек. О бир замандарда бир жигит өзүнүн аялына баягы ошо атаңды карып калды, муну бакпайм десе, анда эмне кылам деп ойлонуп, ары карап, бери карап, атасынын түйүнө келип, атасы төшөк жаткан жерден капка салып алып көтөрүп жүрөптүр түн ичинде. Баягы аксакал капка түшкөндөн каткан экен, күлөт экен, өзүнчө жыргай берет экен. Баягы баласы мен түйүнө келип, жардын түйүнө таарда, балам дейт, мени каптан чыгар, мен сага бир сөз айтайын дейт. Макул айт, каптан чыгып айтат, балам дейт, бүгүн сен мени ырыткантасың, туура мен түшүнөм. Мен муну билгем дейт экен. Эмнеге, кайдан билдиңиз десе, мен дагы өз атамды ушул жерге жабырткам деген экен. Ошо себептен субханалла бүгүн сый көрсөтпөсөңөр, мына бүгүн сыйлабаса ата энесин, о субханалла карган болсун, жаш болсун субханалла, эртең ушул нерсе башка эле. О, мына кайненелер жөнүндө айтып атасың жандан бери. Сен кайнене болбойсуң эмне? Сен кайната болбойсуң эмне? Сен да келин аласың, сен да күйөө алалы болосуң субханалла. Салыны кашып эртең күндө бүгүнкү нерсеңдин бар башына сөз көрөсүң кайра. Бул болбой койбойт. Мага айтат бирөө, мен дейт баланы эч качан өзүмдүн субханалла келиним менен баламды эме кылбайм дейт. Келет, тийишпейм дейт. Амакул. Бат эле экен, убакыт өттү. Келинди болду машалла. Карасам келинден сызгырып атат. Келине ушундай чыгып туруп субханалла атаман болуп калды. Анан сөз айтып атам, көрдүңбү деп атам. Сиз баягыда айткан элеңиз, мен эч качан кайненеме кылып аткан мамилени келинден көрбөйм деп айткансыз. Бирок ушундай экен. Ушундай келин келди, о Кудай сакта. Үйгө кире албайт азыр. Ушундай. Бул дүйдө мына бумерангда мына ырытасың, кайра кайтып башыңа келет. Ушундай. Унутпагыла макулбу? Ата энеге сыйлаш керек.